Бала кезден кол өнөрчүлүктү өздөштүргөн Айпери Мамбетаитова балдар үчүн кийизден түрдүү сумкаларды тигип келет. Бул өнөрдү апасынан өздөштүргөнүн айтат. Андан сырткары мектепте кол эмгек сабагынан берген мугалими дагы түрткү болгон. Учурда Айпер айым декретте үйдө болгондуктан мына ушундай кооздуктарды жаратуу менен алектенет. Чоңойгондо ушу дизайнер болом деген максатым бар болчу. Ал орун албай калды, бирок бул кол өндүрчүлүк дагы чыгармачылык экен, бул дагы бир ичиңде турбайт экен. Буну дагы жазабасаң, жана ырчы ырдабаса турбайт го, ошондой экен. Кичине болсо дагы мына үйдөн жасап, бугумду чыгарсам бир чети каражат дагы таап жатам. Бош убактымда бекер кетпейт. Өзүм балдарыма да пайдалуу, өзүмдүн кыздарыма, балдарыма өзүм эле жасап берип коем ушундайларды. Көбүнчө биздин эле накта кийизди колдонобуз. Кийиз бул эч зыяны жок, пайдалуу. Сумкаларды, мен мындай сумкаларды үлгү кылып жазып алгам. Убакытты үнөмдөө үчүн кадимки эле кагаздан жазып алгам. Аны кийизден мынтип бычып алабыз дагы. Ар бирин колго жамап чыгабыз. Баары колго, эч кандай клей колдонулбайт, машина колдонулбайт, баары колго жасалат. Балдар үчүн абдан пайдалуу. Кичинекей балдар атын жазып койсоң да болот, мындай кылып. Бала бакчага көп алышат. Бир сумканы тигиш үчүн бир күн кетет, мындай сумканы. Эгер мындай жеңилирээк болсо, мындай сумкадан 2-ни тигсе болот бир күндө. Ошо башта айтып өткөндөй, бул кол өнөрчүлүк дагы чыгармачылык болот экен. Бир жерде жүргөндө да мен жөн жүрбөйм, мындай сүрөттөрдү карап, байкап жүрөм телевизордон. Анан бул конфетти көрүп калып, момпос үйдү көрүп калып, мына ушуну сумка кылып жасап чыккам. Сүрөткө тартып, мына образец кылып алып. Ал сумка кардарыбызга кетип калды. Кийиз кол өнөрчүлүгү үчүн абдан ыңгайлуу, жумшак, бирок тыгыз жана жагымдуу. Колуңузга тийгенде укмуштуудай оюнчуктарды, зер буюмдарды жана башка буюмдарды жасай аласыз. Кийизден тигүү оңой, талкаланбайт, кичирейбейт, башка материалдар жана ар кандай жасалгалар менен жакшы айкалышат.